инвестициялык келишими түзүлгөн бул чалгындоо иштерине. Азыр Шарттары чалгындоо кандай? гана иштери. Бул негизги бюджеттик каражат $1 миллион чейинки акча каражаты жумшалат чалгындоого. $1 миллион акча каражаты жумшалат. Мында эч кандай пайда алуу каралган. Бул жерде чалгындоо иштери. $1 миллион акча каражат колдонулат. Ал акчаны ким бөлөт? Ал акчаны ошо инвесторлор бөлөт. Кытай компания бөлөт экен. Жана Аосинби? Аосин Energy деген жоопкерчилиги чектелген коом. Бул Кыргызстанда катталган кыргызстандык ишкана болуп эсептелет. Бирок анын ичиндеги жетекчилери Кытай жарандары. Ичиндеги үлүштөрүндө ушу Кытай жарандары бар. Акчанын баарын алар болот экен, чалгындоо иштерин жүргүзөт. Ооба. Сиздер азыр жөн эле чалгындап атабыз деп атпайсыздарбы? Алар эмненин негизинде анда $1 миллион салып атат ал жака? Жок, алар эми чалгындоого биз менен келишим түзүп атат. Азыр чалгындоо. Жок, чалгындоодон ооба түшүндүм. Чалгындоодон эч кандай пайда албайт экен. Бир инвестор келерде ошол жерден бир пайда алайын дейт. Анан чалгындоодон көмүр аныкталган болсо, кийин ушул компания казат экен да анда, туурабы? Жок, эгер көмүр аныктала турган болсо, буларга промышленное право деп коет, артыкчылык берилет. Кийин дагы ошо мамлекеттин талабы менен конкурска коюлат бул. Кимге беребиз, аны уже кийинки этап менен аныкталат. Ким иштетет? Кандай ыкмада иштетет? Кандай шартта иштетет? Ошонун баары кийинки кадам болуп эсептелет. Эми бул жерде мындай кызык да, бир чет өлкөлүктөр келип эле жөндөн жөн эле пайда мамлекет өзү ошо $1 миллион салып чалгындоо иштерин жүргүзсө, анда күмөн жаралбайт да. Чыкпай калса дагы мамлекет бул жерде аз экен, рентабельный эмес экен, токтотуп коерсок болот деп. Эгер көп чыкса, могу жерде мынча тонна көмүр бар экен, кой инвесторлорго сунуштайлы, чогуу казалы деген ой болушу мүмкүн. Чет өлкөлүк жарандар Кыргызстанда ачкан компаниясы менен ошол жерге $1 миллион салып алып, анан кийин кайра жөн эле кетип калат деген ал логикага дагы, экономикалык жактан дагы мындай сыйбай турган нерсе да. Просто балким ошол компания иштетиши толук ыктымал. Мисалы раз ошол чалгындоо иштерине ошончо акча каражатын жумшагандан кийин булардын да кызыкчылыгы болуш керек да.